Бүгүн ушул залда мамлекеттин бүт аймактары боюнча социалдык, экономикалык жана коомдук саясий абалга жооп бере турган адамдардын отчеттору угулду. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын катарында Ош шаарынын мэри Бакытбек Жетигенов 2023 жылга жасаган иштери боюнча маалымат берип, 2024 жылга карата иш пландарын тизмектеди. Автобекеттин аймагына асфальт төшөлүп, жашылдандыруу жана көрктөндүрүү иштери жүргүзүлүп, сырткы фасад оңдоп түзүүдөн өткөрүлүп, пайдаланууга берилди. Капиталдык курулуштар 2020 жылы капиталдык курулушка 495,5 миллион сом бөлүнүп, 28 объект курулуп, пайдаланууга берилди. Алардын ичинен ири курулуштарды мисалы келтирсек, номер 3 жети насостук станциясынын аймагына сыйымдуулугу 6000 куб болгон 4 дана суу кампа курулуп, номер 5 насостук станциядан 3 жети насостук станциясына суу түктөрү тартылды. Кала башчынын отчетунда айтылгандай, быйыл көп жылдан бери көйгөй болуп келген таза суу маселеси чечилген. Ал үчүн бир нече долбоорлор ишке ашырылган. Селкананын ролун аткаруучу 7 бассейн, 24 000 метр кубтагы 4 суу кампасы курулган. Эске салсак, таза суу көйгөйүн 100%га чечилиши президент Садыр Жапаровдун дагы алкоосуна татыган болчу. Молодцы. Иш билге экениңди көрсөттүң мына сен. Ошондой эле жолдорго көңүл бурулуп, негизги көчөлөрдү оңдоо жылы болгон. 1984 жылы пайдаланууга берилип, андан бери оңдоп түзөөдөн өтпөгөн Рыспай Абдыкадыров атындагы көпүрө жаңыланган. 40 жыл мурда салынып, тамтыгы чыгып, колдонууга жарабай калган Оштогу Масалиев көчөсүнүн бир бөлүгүнө асфальт төшөлгөн. Жалпысынан 18 көчөдөн 21 километр жол асфальтталган. Быйылкы жылы ишке ашкан ири долбоорлордун бири Асма көпүрө. Унаа тыгындарын азайтуу максатында кыймылы көп болгон негизги Навайы жана Масалиев көчөлөрүнүн кесилишине жөө адамдар өтүүчү айланма өтмөк курулган. Мүмкүнчүлүгү чектелген жана улгайган жарандар үчүн атайын эки тарабына лифт орнотулган. Бул өтмөктүн үстүндө мына жарандар үчүн коопсуздук шарттары каралган, атайын перилалар коюлуп, эч кандай адамдар бул жакка жакында басып кетпегендей шарттар жаралган. 3 бала бакча, 2 мектеп жана 1 медициналык борбор. Ош шаарында эгемендүүлүк күнүнө карата 6 социалдык объект пайдаланууга берилди. Акматбек Сүйүнбаев атындагы борбордук стадионго 11500 даана жаңы отургучтар орнотулду. Курулуштардын жоопкерчилиги жүктөлгөн шаардык капиталдык курулуш башкармалыгына быйыл жергиликтүү бюджеттен 500 миллион сом каралып, жалпы 32 объектинин курулушу жүргүзүлдү. Анын ичинде 28 пайдаланууга берилди. Негизги капиталга тартылган инвестициялардын көлөмү 8 миллиард 678 миллион сомду түзүп, 2020 жылга салыштырганда 1,2%га же 244,3 миллион сомго көбөйдү. Инфляция деңгээлин мүнөздөчү керектөө баалардын индекси өткөн жылга салыштырганда 112,5% түзүп, төмөндөө темпи байкалды. Учурда аткарылып жаткан соңуна чыга элек долбоорлор дагы бар. Маселен, учурда Турсунбаева көчөсүн кеңейтүү иштери жүрүүдө. Муниципалдык күрөш залы курулууда. Муниципалдык асфальт заводун куруу боюнча долбоору даярдалды. Роза Акматжан кызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ. Фундаментке чейин кылды, стяжканы. Сен эме кылбайсың, кирпичке чейин ноль кылып койсо болобу?